Жер шарынын 4/3 бөлүгүн каптаган суу ресурсунун көбүн ичүүгө жана энергияга жараксыз туздуу деңиз жана океан суулары түзөт. Планетабыздын 60%га жакыны тузсуз сууга муктаж. 500 миллиондой киши суунун жетишсиздигинен же сапатсыз болушунан түрдүү оорулар менен жабыркашат. Кыргыздарда эл башы болгончо суу башы бол деген накыл кеп бекеринен айтылбайт. Өлкөбүз таза суулардын мекени болгондуктан суу байлыгыбызды баалап, туура колдонгонду жолго коюшубуз керек. Акыркы мезгилдерде шаарыбыздын тургундары шаарга жакын Капчыгайлар тараптардагы бир нече мөңгүлөрдөн агып келген булак сууларын алып келип пайдаланып жатышат. Булактын айланасында ар дайым кезекте турган унаалар менен желим бөтөлкөлөрдүн түрлөрүн көтөргөн адамдарды көрүүгө болот. 2009-жылдан бери келип суу ичебиз. Составында күмүш бар деп айткандан ичебиз. Бул действительно баягы ошондой эмеси бар. Составында күмүшү анткени жана чайниктерде накип болгондо ошонун ичинен текшерип кайнатып көргөнбүз да, накиптер кетип калат да. Действительно алып көп жылдан бери ичип жүрөбүз. 2009-2010дон баштап канча 10 жыл болуп калды го дейм. Бул ионосодержащий, ион серебросодержащий иондор мененчи. Анын канчалык ден соолукка пайдасы бар экенин мен ученый эмесмин, бирок элдин баары баягы эмне дейт, өзүн ичип көрүп, даамдап көрүп, канчалык пайдасы бар экенин көрүп, анан кийин элдер келип алат. Суунун азыктык касиети болбогону менен тирүү организмдин ажырагыс составдык бөлүгү болуп эсептелет. Өсүмдүктөрдө 90%га, чоң кишинин денесинде 65%га жакын суу болот. Организмде суунун белгилүү санда жана туруктуу болушу тиричиликтеги зарыл шарттардын бири. Организм керектөөчү суунун саны жана андагы туздун составы өзгөрсө, тамак сиңирүү, кан пайда болуу жана башка процесстер бузулат. Көп ичкендер жана ашказаным ооругандар, өт деп ушундай эмелерге алып кеткенден угуп жүрөм да. Эмнеге аласыз деп, кээде бир аксакалдан да ушул постоянно кетчү, кийин көрбөй калдым, ошол аксакалды постоянно келип алып кетчү да. Анан ошол кишиден сурасам, эмнеге ичесиз десем, ден соолугума аябай жакты, өтүм ооруйт эле, ашказаным ооруйт эле деп ичип жүрчү да. Көп жылдан бери ичип жүрөм. Үйлөөбүз менен ушундан чай кайнатып ичебиз дейт, ушундан тамак жасап ичебиз. Короче, баардык үйдөгү эмне болсо ушу суудан ичебиз дейт да. Анан кийин көрбөй калдым, ал аксакалды келип жүрчү постоянно. Анан көп эле кишилер ушул дарычылык касиетин алып ичет да бул суунучу. Бир адамга суунун бир күндүк орточо керектөөсү 2,5 литр. Сууну ашыкча ичүү жүрөк кан тамыр системасына күч келтирип, көп тердетет. Тер менен кошо туздар чыгып, организм алсызданат. Ичилүүчү 1 литр сууда 0,2-ден 2 граммга чейин минералдык заттар болот. Алар организмдин физиологиялык процесстеринде чоң роль ойнойт. Мисалы, сууда фтор жетишпесе тиш чирийт, ашыкча болсо карарып тактар пайда болот. Сууда кальций, магний, темир туздары көп болсо шордуу суу деп аталат. Эгерде сууда темир көп болсо, суунун түсү өзгөрүп, темир даамданат. Суунун сапатын баалоодо адам сезүү органдары аркылуу анын температурасын, тунуктугун, жытын, даамын, шордуулугун билүүсү маанилүү. Акыркы жылдары атаага чыккан Аларча коругуна кире бериштеги Күмүш булактын кардарлары бул булактын суусундагы өзгөчөлүктөрдү айтышат. Күмүш булактын суусун алып ичкендер күндүн жайкы ысык аптабында дагы 1 айга чейин эч кандай бузулбай тургандыгын тастыкташат. Мен өзүмө мисалы бир жумага бир 30, 40, 50 литр жетет да. Жума сайын алып кетем. Анан бул жерде эми негизи башында мен келип жүргөндө бир 4-5 эле киши жүрчү бу жерде. 4-5 эле киши да, анан жыл сайын көбөйүп баштады. Акырында карасам уже почти бир мындай целый автобустар менен келип эле бир 200-300 бутылка чейин алып кетип аткандарды көрдүм да. Анан мен кээде сурап калчумун, бул эмне? Ушунун баарын ичесиңер десем, ой, ичебиз, анан куюптуп дагы бир сатышат окшойт, ушундай бирдеме кылат окшойт деп койдум да, баягы бул эмеденчи. Анан бирок эми ошол бир үй бүлөгө мисалы 100-200 бутылка деген көп да. Аны канча 1-2 ай ичет го, 4 ай ичет, ал эзгирип кетет ал суучу. Күмүш булактын аталышы суунун курамында күмүштүн иондору бардыгына байланыштуу аталып калгандыгы айтылат. Булактан суу алгандардын аягы үзүлбөгөнү менен иретке келтирилген эмес. Буга чейин кимдер жасаганы белгисиз, суу чоргосун 3кө бөлүп, бир бөлүгү шланг менен чыгып, булак суусун чоң көлөмдөгү идиштерге алгандарга ыңгайлуу шарт түзүлгөн болчу. Бирок ал бөлүктөр кайра алынып салыныптыр. Күмүш булактын суусуна келгендердин бирөө анын таанышы ушул
бул сууга жуунуп денесиндеги жаралардан сакайгандыгын билдирди. Күмүш булакка келгендердин саны мындан ары дагы көбөйө бере тургандыктан суу чорголорун көбөйтүү зарылдыгы бар. Мисалы, Саудовская Аравия бар го, Меккеде. Меккеде Замзам деген суу бар да. Ошол Замзам деген суу өзү бир кичинекей эле кудуктан чыккан да. Бирок ошол сууну азыр Меккенин тегереги канча километр, канча метр да, мисалы, биягы канча 1-2 километр, биягы 1-2-3 километр. Ошонун ар бир жагында краниктен суу агып турат да, Замзам суу агып турат. Мен өзүм 2 жолу бардым. Замзам суу агып турат, кенен-чонон иче бересиң да, мисалы, Меккенин ошо Кабанын ичиндегисин айтып атам да. Ошондой эле муну деле бул жерден ошондой трубопроводдорду кой берип, жакшынакай кылып бир иреттеп койсо, ушул жерлерди менен иреттеп койсо болмок. Эми ман үчүн муну бир жеке бир ишкерге же бир жеке менчикке мындай бир арендага берсе алар иштетет да, ошондой бир условия түзөт да. Анан эч ким карабаса, мен ойлойм, ушундай эле болуп, ушундай очеред тура берет го. Анткени бул жерге деле ошо жакшынакай бир трубопроводдорду коюп, насосторду коюп койсо, ар кайсы жерге бир мынчалык 10 чакты жерден куюп ала тургандай кылып койсо, мындай очеред болбойт эле да. Сууга байланышкан элибиздеги макал лакап, накыл кептер дагы көп. Аксыдан чыккан жеңи жок, айтышаарга теңи жок акындын 7 күн тынбай ырдаган аккан суусу 801 саптан турат. 7 күн бир түн айтсам да түгөнбөгөн аккан суу, аккан суу, аманат жанга жаккан суу деп адам менен табияттын өз ара байланышын, суунун касиеттерин, анын жан бүткөнүн жашоосу менен чеберчиликте байланыштырып баяндаган. Жапониялык изилдөөчү Масаро Эмото суунун маалыматтарды сиңирип алып сактап кайра чагылдырып берүү жөндөмү бар экендигин көп жылдык изилдөөлөрдүн натыйжасында аныктап чыккан. Суу өмүрдүн булагы, суу тууралуу айтылып келген, айтыла берет. СССР убакта келип изилденип, ошол убакта айтылып, күмүштүн иондору бар экен деп адамга ушундай оң таасирлерин тийгизе турган суу экен деп билинет. Бул суунун дагы баягындай эме бар. Живая вода, мертвая вода деп бөлүнөт. Анан дагы көп мындай эмелер болот. Детеревая вода деп айтылат. Ал суу жөнүндө айта бере турган болсок, аябай көп нерсе айтып беребиз. Аида Арсаналиева, Чоро Казымкулов, Нью ТВ.